Саламатсыздарбы, дүйнөдө жана чөркөмдө болгон орунттуу окуялар менен тааныштырып, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, бүгүн Азаттыкта. Британ полициясынын билдиргенине караганда, Эймсбери шаарчасынын 2 тургуну новичок тобуна кирген заттан ууланган. Казакстандын бир нече жараны социалдык түйүндөрдө лайк, жакты деген белгини койгону, Курандын үзүндүлөрү жазылган аудиолорду сактап жүргөнү үчүн айыпталып жатышат. Япониянын футбол командасын дүйнө биринчилигинен чыгып калганына карабай мекенинде каармандар катары тосуп алышты. Британияда ууландыруунун жаңы фактысы боюнча иликтөө башталды. Полициянын билдиргенине караганда, Эймсбери шаарчасынын 2 тургуну новичок тобуна кирген заттан ууланган. Быйыл мартта Эймсберинин жанындагы Солсбери шаарында орусиялык экстенчи Сергей Скрипаль менен кызы Юлия да новичок менен ууландырылганы аныкталып, Лондон кол салууну Москвадан көргөн. Орусия муну четке кагып келет. Эймсберидеги окуянын чоо жайын Зайырбек Бактыбаевден угалы. 45 жаштагы Чарли Роу жана 3 баланын энеси 44 жаштагы Дон Сержес 30-июнда абалы оорлогондо үйүнөн ооруканага жеткирилген. Биринчи тез жардам кызматы аялды алып кетсе, кийин ушул эле үйдө жашаган Чарли Роулиге да дарыгерлер чакыртылган. Алардын жакын таанышы 29 жаштагы Сэм Хобсондун айтымында, ал көргөн учурда Роули алдыга артка чайып алып, талмасы кармагандай абалда болгон. Ал тердеп кызарып чыкты. Аны менен сүйлөшүүгө мүмкүн эмес эле. Кызыкта үн чыгарып, артка алдыга термелип жатты. Мындай караганда башка дүйнөдө жүргөндөй болду. Башында дарыгерлер аял эркек ашыкча маңзат колдонуп алган болсо керек деп болжошкон. Бирок күбөлөр алар такыр маңзат колдонушпай турганын айтышкан. Полициянын билдиргенине караганда, кийинчерээк алынган анализдер Чарли Роу менен Дон Сержеста Скрипалдар ууланган, зат менен ууланганын көрсөткөн. Эки бейтаптан алынган анализдин үлгүлөрүн көргөндөн кийин, бул аял менен эркек нервти шалгылоочу новичок уузатынын таасирине кабылган деген жыйынтыкка келип жатабыз. Бул зат Сергей менен Юлия Скрипалга да колдонулган. Эймсберде жашаган адамдардын абалы азыр оор. Роули менен Стерджес Британиянын жарандары. Алар жашаган Эймсбери шаары Солсбериден 11 чакырым ыракта жайгашкан. Быйыл мартта Солсбери шаарында Орусиянын башкы чалгындоо башкармалыгынын мурдагы полковниги Сергей Скрипал менен анын кызы Юлия да новичок тобуна кирген заттан ууланган айтылган. Оор абалда табылып, комага түшкөн алар Солсберидеги ооруканада 2-3 ай дарылангандан кийин айыгып чыгышкан болчу. Скрипалдардын ууланышы Орусия менен Британиянын ортосунда дипломатиялык жаңжалга алып келген. Расмий Лондон алар СССРда жасалган нервти шалкылоочу новичок деген химиялык зат менен ууландырылганын айтып, кол салууну Москва уюштурду деп билдирип келе жатат. Буга жооп чара катары Британия өзү Орусиянын 20га жакын, АКШ 60, калган батыш өлкөлөрдө бир нече дипломатын чыгарган. Орусия болсо Британиянын дооматтарын четке кагып, алда батыш өлкөлөрүнүн дипломаттарынын тобун чыгарып салган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Казакстандын бир нече жараны терроризмди жайылткан деген шек менен камакка алынды. Аларды социалдык түйүндөрдө лайк же жакты деген белгини койгону, Курандын үзүндүлөрү жазылган аудиолорду сактап жүргөнү үчүн айыптап жатышат. Шектүүлөрдүн жакындары жана адвокаттары мындай күнөө тагууга негиз жоктугун айтышууда. Кененирээк Али Токтакунов баяндайт. Дадаш Маженовдун үйүнө спецназ таң эрте кирип барган. Тинтүү жүргөндөн кийин кишен салып алып кетишкен. Тинтүү Маженовдун базардагы иштеген жеринде да жүргөн. Бирок үйүнөн да, ишинен да тыюу салынган эч нерсе табылган эмес. Это ихнее право. Они хотят Намаз окугусу келсе окуй беришсин. Бул алардын укугу. Үйүнөн же куралбы, же баңгизатпы эч нерсе табышпады. Алардын эч кимге зыяны жок. Адам өлтүрүшкөн эмес. Эмне үчүн антип кармап кетишет? А почему они так хватают? Туугандары жана адвокаты Дадаш интернеттеги социалдык сайттарда диний мазмундагы роликке лайк койгондон кийин кармалды деп даттанышууда. Ал эми дагы бир шектүү Тимур Давлетовдун апасы уулу ВКонтакте сайтында диний мазмундагы роликти сактап жүргөнү үчүн кармалган дейт. Он в соцсетях, ВКонтакте, у себя на страничке. Ал өзүнүн ВКонтактедеги барагына 2 аудиону угуп, анан сактаган экен. Алардын аты эле айтып турат. Биринчиси террордук уюмдардын адашуусу деп аталат. Ее, говорит,
заблуждение террористической организации. Давлетов менен Маженовдун адвокаттары Коопсуздук комитетинин аракеттерин негизсиз деп жатышат. Анын үстүнө экөөнү жоопко тартууга негиз болгон лайк коюлган ал интернет аккаунттар азыр жок экен. Некоторые из наших подзащитных, они удалили свои аккаунты. Биз коргоп аткандардын айрымдары соц тармактардагы, ошол эле ВКонтактедеги аккаунттарын өчүрүп жоготушкан. Бирок эмнегедир аккаунттар өчүрүлгөндөн узак убакыттан кийин аларга кылмыш иштери козголуп атат. Азыр Казакстанда мына ушул статьялар боюнча жүздөгөн кылмыш иштери ачылды. По этим статьям в Казахстане на данный момент их уже счет пошел на сотни. Бул боюнча атайын экспертиза дайындалып, 3 эксперттин экөө материалдарда терроризмге ачык чакыруунун белгилери жок деп табышкан. Улуттук коопсуздук комитети кылмыш ишинин чоо жайы боюнча кенен түшүндүрмө бере элек. Тергөөчү болсо иштин деталдарын ачыкка чыгара албайм деп комментарий бербей койду. Бул тапта кармалгандар соттук териштирүүнү күтүп абакта. Али Токтакунов, Азаттык. Ободон кеткен ушул жана башка баяндар биздин сайтта да бар. Дарек Азаттык Чекетор, эми күндүн башка окуяларына кыскача токтолобуз. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео бүгүн таңда Пхеньянга бет алды. Бир апталык иш сапары маалында америкалык башкы дипломат андан тышкары Токио, Ханой, Абу-Даби жана Брюссельге да бармакчы. Вашингтон Түндүк Корея менен өзөктүк куралдан арылуу жараянынын жол картасы боюнча келишимге жетишүүгө үмүттөнүп жатат. Помпео Пхеньянда 1,5 күн болот. Мамлекеттик катчы жыл башынан бери Түндүк Кореяга ушуну менен 3-чү ирет барууда. 12 июнда Сингапурда АКШ жана Түндүк Корея президенттери биринчи жолу кездешкен. Президент Хасан Роухани өзөктүк келишим Ирандын кызыкчылыгына төп келген чакта өлкө андан чыкпайт деп билдирди. 4 июлда Венага барган президент Евро биримдикке төрагалык кылган Австрия жетекчилиги менен документтин келечегин талкуулады. Роуханинин айтымында АКШ келишимден чыккандан кийин ага кол койгон калган өлкөлөр Германия, Франция, Британия, Орусия жана Кытай Тегерандын кызыкчылыктарын коргоону камсыздоого тийиш. Иран президенти Вашингтондун аракеттери мунай баасынын дүйнөлүк рынокто өсүшүнө да алып келерин эскертти. Жума күнү Венада жогорудагы 5 өлкө менен Ирандын сүйлөшүүлөрү өтмөкчү. Орусиянын Сочи шаарында жеңил машина тосмону сүзүп өтүп тротуардагы элди сүзгөндө 1 киши набыт болуп 3-өө жараат алды. Полиция айдоочу аларды атайлап сүзгөн эмес деп эсептейт. Алдын ала маалыматка караганда ал рулда баратып уктап кеткен. Окуя Фишт стадионунан 45 километр жерде болгон. Ишембиде аренада футбол чемпионатынын чейрек финалында Орусия менен Хорватия беттешмекчи. 16 июнда Москванын борборунда Кремлден алыс эмес жерде такси жөө адамдарды сүзгөн. Анда 7 киши жабыркаган, арасында мексикалык ишкыбоздор бар болчу. Кыргызстандык айдоочу 20 сааттан ашуун эс албай иштегендиктен уктап кеткенин айткан. Арменияда мурдагы мамлекет башчы Роберт Кочарян суракка чакырылды. Атайын тергөө кызматы экс-президент 2008 жылдын 1-2 мартындагы окуялар боюнча күбө катары суракка тартылаарын билдирди. Ал жылы шайлоодо Серж Саркисян жеңишке жетишкенден кийин массалык нааразылык акциялар учурунда демонстранттар менен күч түзүмдөрү кагылышкан. Кеминде 10 адамдын өмүрү кыйылып, жүздөгөнү жараат алган. Бирок ошол 10 кишинин өлүмүнүн жагдайлары аныкталбай келет. Бул иш боюнча Армениянын мурдагы коргоо министри Микаэль Арутюнянга да айып коюлуп, издөө жарыяланды. Кочарян Кавказдагы 3 миллион калкы бар өлкөнү 98-2008 жылдары жетектеген. Япониянын улуттук командасы бүгүн мекенине кайтып барды. 2 июлда япондор Бельгияга утулуп, дүйнө чемпионатынан чыгып калса да, футболчуларды мекенинде сый урмат менен тосуп алышты. Япония өз тайпасында Колумбияны жеңип, Польша менен таймашта жыдып, Сенегал менен болсо тең-метең чыккан. Команданын машыктыруучусу Акира Нишино жана капитаны Макото Хасеба экөөтөн карьерасын бүтүрүшкөнүн жарыялашты. Азырынча жаңы башкы машыктыруучу ким болоору белгисиз. Пресс-конференцияда Хасеба мелдештен кийин оюнчулар кийинген жерин тазалап кетишкенин айтты. Буга чейин интернетте япон футболчулары бөлмөнү мизилдете тазалап, столдун үстүнө орусча «Рахмат» деген жазууну калтырып кетишкени тартылган видео тараган эле.
ЮНЕСКО-нын дүйнөлүк мурастар тизмесин дагы бир нече объект толуктады. Арасында Япония жана Германиядагы чиркөөлөр, Франциядагы вулкандар, Сауд Арабиядагы оазис жана Колумбиядагы аскаларга түшүрүлгөн сүрөттөр бар. Чечим ушул жумада Бахрейндеги сессияда кабыл алынды. Чибирикета Колумбиядагы эң чоң улуттук парк 93-жылдан бери ЮНЕСКО-нын тизмесине камтылуу кезегин күтүп жүрдү. Бул жердеги тоолорду тропик токойлор каптаган, арасында көптөгөн дарыялар агат. Аскалардагы сүрөттөрдө ошол фауна, флора менен адамдарды да көрсө болот. Бул парк дүйнөдө искусствонун мындай түрүнө эң бай жер. 7000ден көп сүрөт бар. Айрымдары 20 000 жыл мурун тартылган. Франциянын борборунда орун алган Шан-де-Пюй вулкандарынын ортосундагы лиман жаракасы болсо, Альпы тоолору жаралган кезде 35 миллион жыл илгери пайда болгон. Сауд Арабия дүйнөдөгү эң ири оазис Аль-Аксаны мурастар тизмесине киргизүүнү сунуш кылган. Оазисте жашыл бакчалар, суу бөлүштүрүү системасы, тарыхый имараттар, археологиялык объектилер орун алган. Мунун бардыгы Перси булуңундагы региондо жашаган эл неолит доорунан бери эле отурукташкан калк экенин көрсөтөт. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да бар. Дарега Азаттык Чекет.org. Ошондой эле биздин видеолорду бардык соц тармактардан, YouTube, Facebook'тан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык уналгысы же Азаттык медиа деген аталышты издеңиз. Саламатта калыңыздар.